Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Дагы бир суроо беретсек, ошол неге бул Орозайым Нарматова аябай өзү жаш болсо дагы Кыргызстанда аябай бир таасирдүү, бир жаш саясатчылардын бирине айланды десек болот. Эмне үчүн бул кыска убакыт аралыгында 2 жолу депутат болуп шайланды, бирок тилекке каршы мандатын кайра алып салышты. Диплом мамлекет жокко чыгарып тартып алды десек да болот. Эмне себептен мынчалык каралоолор, эмнеге мынчалык каршылыктар болуп жатат? Бул болгону жаш 30га чыга элек жаш кыз болсо, бул себеп эмнеде деп ойлойсуз? Ошол мени дагы өтө кызыктырат. Себеби эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө Орозайым Нарматованын депутаттык мандатын ошол диплому жасатып алган деп ошонун негизинде мандатын алып салышты. Эми себеби мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутаты жогорку билимдүү болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеште дипломун сатып алгандар, жасатып алгандар жок дейсизби? Алар деле отурат. Бар. Болгону Нарматова биликке ыңгайсыз адам болгон. Ошол үчүн бул адамды оюндан алып коюунун жакшы бир жолу ушул болгон. Оңой жолу ушул болгон. Ошонун негизинде булар максатына жетти, алып салышты. Эми бүгүнкү күндөгү бийликтөөлдөрү, ошол эле президент мырза Орозайымды кичинекей кыз, жаш саясатчы деп ага көңүл бурбай деле койсо болмок да. Бул кыздын колунан эмне келмек эле? Өзү жаш болсо, бул башка саясатчыларга окшоп өзүнүн өзүнчө бир кланы болбосо, байлыгы болбосо, бийлиги болбосо, анын кол алдында бир адам иштебесе, ал өзү жалгыз эмне иш кыла алмак? Мен мисалы үчүн Нарматова бийликти басып алып атат экен десе, мен күлөм да. Себеби ал кызды мен эжени жанынан көргөмүн. Ал эженин үй бүлөлүк шарты кандай, эмне жумуш менен алек болот, аны мен жакындан билем. Анан ал эженин эч кандай бир ресурсу жок, ушундай чоң Кыргызстан деген мамлекетти машинаны талкалап токтотуп анан бийликке барып алышына мен ишенбейм да, эч ким ишенер албайт. Потому что мен аны билем, көрөм, андайга анын эч кандай бир мүмкүнчүлүгү жок. Анын бир ниети да жок болчу. Ниети болсо дагы ал ишти жасай албайт, себеби мүмкүнчүлүгү жок болчу. Мен ушундай жүйө коюптур, Нарматова бийликти басып алып атат экен деп кармалыптыр дегенде мен аябай күлгөм да. Кантип эле ушундай болсун депчи. Анан бул Нарматованын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул эмне үчүн бул кыска убакытта элдин сүймөнчүлүгүнө айланды? Көпчүлүк жаштардын, улуу ата апалардын оозунда айтылып жүрөт. Туура айтасыз. Себеби эми Нарматова деген эжекебиз эмне себептен мындай феномен болуп кетти десек болот да Кыргызстандачы. Бүгүнкү күндө 2,5 миллиондон ашын 3 миллионго чейин жеткен биздин жарандар сыртта жүрөт, мигрант болупчу. Көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү Россия Федерациясында, андан тышкары Южный Корея, Италия, Европа мамлекеттери, Дубай, Турцияга чейин кеткендер бар. Англияга кетип атышат, бүгүнкү күндө мигрант болушупчу. Ошол мигранттардын кыйынчылыкта жүргөн, сыздап бул жакка келип, көбүнчө Россия Федерациясында кыйынчылыктарды көргөн мигранттардын көйгөйүн көтөрүп чыгып, элге жакын болгон маселелерди, элдин жүрөгүн оюткан, ушундай бир сарсанага салган маселелерди бул Орозайым Нарматова көтөрүп чыгып, тайманбай ушул мамлекетке кайрылып сындаган үчүн бул нерсе элге жакты окшойт да. Эл жакшы кабыл алды. Себеби эл ар бир эле адам, ар бир эле жаран өзүнүн көйгөйүн чечилишин каалайт да. Анан Орозайым Нарматова бул жакка келген ошол груз 200, Сахарова маселелери, регистрация маселелери, элдерибиз бул жакка келип медицинский помощь ала албай кыйналган учурлар, төрөт үйлөрүнө барып жакшы бир медициналык жардам алыш, ушул тууралуу нерселерди көп козгогон да. Мигранттардын дагы бул жактагы укуктары корголсун, алар дагы Кыргызстандагы жарандардай эле шайлоо укугу болсун, шайлоолорго катышсын деп ушул нерселерди көтөрүп келген. Анан албетте
сен кыйналып атсаң ошол нерсени көтөрүп атса, мен деле мигрантмын, мага деле жагат да. Себеби мен көйгөйүмдү чечип берсе, мен дагы мындай жеңил иштесем, кыйналбай, эч бир буттосуусуз айлыгымды өз учурунда алсам, кенен кесир бассам көчөдө деп ойлойт да ар бир эле мигрантчы. Нарматов ушул маселелерди козгоп чыккан үчүн эл жакшы кабыл алды. Анын ичинде эң эле көп жакшы кабыл алган бул ата-энелер болду. Себеби бүгүнкү күндө мектепти бүтүп-бүтпөй жарандарыбыз бул жака мигрант болуп келип атат. 11-ди бүтпөй келгендер бар, 9-ду бүтүп эле келгендер бар, 16-17 жашар кыздарыбыз, балдарыбыз жүрөт. Алар өзүнүн укуктарын жакшы билишпейт. Бул жакта келген Москва, сен мыйзамды билесиңби, билбейсиңби, бардыгына бирдей. Көп учурларда ушул келип алданып калып, камалып кеткен жаш балдар бар. Ушул маселелерди козгоп чыгып айтып келген. Эң негизгиси өтө мындай элдин жүрөгүнө жакын болгон темаларды козгогон үчүн эл жакшы кабыл алды. Ошондой эле бул карантин учурунда элдерге жардам бергенин билебиз, бирок пиар кылган эмес. Ошондагы көрүп калдык, видеолорун кийин видео отчеттордон көрдүк. Анан Баткенге дагы бул жактан 1 миллионго жакын суммада акча чогултуп керектүү буюмдарды жиберишти. Өзүнүн тарапташтары менен биргеликте ошол окуяларды дагы жакшы билебиз. Ошол себептерден улам негизи анда Орозайым Нарматов ушул депутат болгондо 7-чи чакырылышка мен ойлогом да, эми вот биздин мигранттардын үнү жогорку кеңешке жетти. Буюрса биз жакшы бир результаттарды күтөбүз, адан мигранттардын көйгөйлөрү чечиле баштайт эми дегенибизде, анан көбөттү эле аны кайра алып салышты да. Анан жанагы мигранттардын үмүт шамындай келип өчүрүп койгондой болду да биз үчүнчү. Себеби Орозайым Нарматов өзү бул жакта жашап, Москва шаарында мигранттардын көйгөйүн, алардын жашоо шартын өз көзү менен көргөн адам болчу да. Анан бийлик эмнегедир аны туура эмес түшүндү окшойт да, себеби ал күйүп, кыргыз мамлекети үчүн күйүп, өзүнүн оюн кеңири эркин айтканын булар бийликти басып алууга аракет жасап атат. Биздин ордубузду келип тартып алганга аракет жасап атат деп түшүнүп калды окшойт да. Негизи эле Орозайымды мен жакындан билген адам катары айтсам, ал эжекеде андай ой жок. Ал бир нерсени тартып алыш керек же күч менен алуу керек дегенден алыс. Мыйзамдуулукту туудуткан, мыйзамдуулук менен, элдин колдоосу менен, элдин добушу менен барыш керек деп оюн айтат да. Анан мына Орозайым Нарматов элдин добушу менен депутат болду. Анын добуш сатып алганга акчасы болгон эмес. Автобустарга чогултуп элдерди стадиондорго чогултканга акчасы болгон эмес, ресурсу болгон эмес. Ал башка депутаттарга салыштырмалуу байдын кызы эмес же атасы бай эмес да. Жөнөкөй эле жаран болгон, жөнөкөй эле ушул мигранттардын арасында ошолор менен биргеликте эле жүргөн, ошолор көргөн жашоону ал деле көргөн жаран болгон. Болгону ал ушул мигранттардын көйгөйлөрүн катуу айтып, ушул нерселер чечилсин деп аракет кылган үчүн мүмкүн мигранттар жакшы колдогондур. Мүмкүн ошол ар бир үйдөн мигранттар кетип атпайбы бизден. Ошол ар бир үйдүн энелери, аталары менин балам дагы мигрант эле, бул кыз ошол мигранттардын маселесин чечем деп атат деп шайлагандыр. Ал өзүнүн мындай кандай десем, сатып алуусуз өзүнүн амбициясы менен, өзүнүн мындай элди коргойм деген жакшы агитациясынын негизинде гана добуш топтой алды да. Эч бир добушту сатып алган жок. Сатып алайын десе анын акчасы жок. Анан ошон үчүн бул бийликти басып алыш керек же болбосо күч колдонуу деген ал эженин мындай принцибинде жок. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып, биздин канал менен бирге болуңуздар.